بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, баарыңыздарга бүгүнкү жума маариф болсун. Жума окуш үчүн таштап келген кадамыңыздардын санынча Аллах Таалам биз эсептеп бүтө алгыс ибадаттардын соопторун жазсын. Бүгүнкү жума хутбасы шариаттагы нике тууралуу. Нике дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Нике жөнүндө сүйлөгөндө бир эки инсан унуп да калат. Ал-аб вал-ум лахум ал-асару даим ала ауладихима. Ата менен эне өздөрүнүн жарык дүйнөгө келген перзенттерине чоң сабак таасир берүүчү эң чоң эки фигура. Үйлөнүүдөн максат дал ошол өзүнүн атасы менен апасындай эки фигура топтолуп атат. Үйлөнүүдөн максат ата анан эне болуу. وهما لبنة المجتمع الصالح إن كان صالحين. Эгерде ата менен эне жакшы боло турган болсо, демек ал келечек мыкты коомдун бышкан кирпичи. Алтын, бермет, гауһар кирпич, кыш. Ата менен эне. Перзенттерди ошолор ошентип кынап тарбиялайт. Эмне үчүн мен ата менен энеден баштадым? Демек, ата болуу, эне болуу ал оңой эле нерсе, Аллах Таалам перзент насип кылса. Бирок аталык кылуу, энелик кылуу кыйын да. Ошон үчүн ата менен эне келечек жарык дүйнөгө келе турган, алтын муун болуп эсептеле турган уул кыз перзенттеринин аларга үлгү боло турган эң мыкты каухар кирпич. Мирим, ырайым, бууру кердик турагы бул ата эне. Туугандык, карым катнаш, тууганчылыктын түп тамыры, негизгиси. Бизде кыз балага көбүрөөк көңүл бурулуп, ушуларды турмушка чыгарып алсам эле болду, ушуга сеп даярдасам эле болду деп ата менен эненин көңүлү кызга гана бурулуп, уулга анча көңүл бурулбайт. Алар качан бойго жетип, эрежеге жеткенден кийин үйлөнүш керек болгондо, болгон эле бир түйшүк, бир проблема. Буга бир кыз табыш керек болду. Досторуна таппайсыңарбы деп жигиттин ата энеси баласынын досторунун аяш уулдан тапкыла эмне жерге үйлөп койгула. Кандай жердин кызы болуш керек, кандай болуш керек, кандай адеп акылакка калыптанган болуш керек, ал жөнүндө сөз кетпейт. Аллах өз аятында Саудубилlah لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم. Allah пайгамбарга айтып жатат. Мен сенден мурдада эчендеген пайгамбарларды элчи кылып, пайгамбар кылып жөнөттүм. Ошол пайгамбарларга дагы үйлөнүп, үй бүлө күтүп, жубайлуу болуп, перзенттүү болууну буйрудум, деди Аллах Таала. Демек, үйлөнүү, перзенттүү болуу ал Аллах Тааладан пайгамбарларга ырыолонгон сунна. Никеленип, үйлөнүп, пайгамбарларга ырыолонгон сүннөт. Бирок сөзсүз түрдө ар бир инсан намаздарындабы, басып бара жаткандабы, отуруп аткандабы, уктап атканда, уктаардабы айтор ушул дуаны окуш керек.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. والذين يقولون الله ушинтиш şu deydi. Allah Peygamberimizin doğrundaki sahabalar жөнүндө haber berip атат. Алар o жараткан Кудай жубайларыбыз менен өзүбүздөн жарык дүнүйөгө келген уул кыз перзенттерибиз менен өзүбүздү кубанткын. Субханалла. Өзүбүздү кубанткын. Алган жарыбызга жарык дүнүйөгө келген перзентибиз менен өзүбүз кадимкиде каадаланып кала турган деңгээлди биз сүйүнткөн. Бизди өзгөлөргө кадимкиде үлгү өрнөк кыл деп дуа кылыш керек. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Я ма'шара шабаб, ey жаштар" dedi. Пайгамбарыбыз айтат: "Ey жаштар жамааты, жаштар тобу. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Arаңардан ким үйлөнүүгө кудурети жетсе, демек ал үйлөнсүн dedi. Демек ал физикалык жактан денсаулыгы чың үйлөнүүгө кадыресе жарайбы? Демек ал үйлөнсүн. Бирок үйлөнүш үчүн 4 нерсе шарт. Эркектин үйлөнүш үчүн 4 нерсе шарт. Дайым айтып келем. Эң биринчи ыймани жактан тарбияланып жетилиш керек. Ыймани жактан. Анан бир нерсе болсо эле, бул 71-жылкы болуп, мына 72-жылкы болуп калган турбайбы аялым? Ошон 71 менен 72-лер үйлөнсө болбойт экен да деген баягы көз ачтарым сөзүн сүйлөп эле жинди боло бербей? 71 менен 71 99 менен 99 бу 88 менен 88 бу дал келип үйлөнсө боло берет. Эң негизи ыймани жетилиш керек. Андан кийинче десе, андан кийин моральдык жактан өзүнүн жубайын, уул кыз перзенттерин, неберелерин кандай бир жакшы иш жасагысы келсе, жасайм десе, аны моральдык жактан кубаттап тура турган деңгээлдеги кадимкидей адеп ахлактын ээси болсун. Сен болбойсуң. Бизде перзенттерди ушинтип тарбиялат. Атаң көрө сен баягында ошо болбойт деген эле ошо болбой калдың да. Жок, болот, ал сенден болгон ал перзент. Болуш керек. Алма сабагынан ал түшпөйт. Өзүңдү күзгүдөн жакшылап көрсөң, сен маңдайыңды гана көрөсүң да. Эч качан момундай болгондо аркаңды көрбөйсүң. Эч качан аркаңды көрбөйсүң. Анан күзгүгө барганда күзгү эч качан Эшмат деп күзгү сага сүйлөп бербейт. Таранганың менен адеп аклагың бычыты чыгып калган деп күзгү эч качан сага айтып бербейт. Өзүңдү маңдайыңдан көргүң келсе, күзгүгө көрүн дейт данышмандар. Ал эми өзүңдү сыртыңдан, аркаңдан, оң солуңдан бүт адеп аклагыңды кошо көргүң келсе, анда уулуң менен кызыңды тикте деген. Уулуң менен кызыңды тикте, сен ошондо өзүңдү көрөсүң деген. Алма сабагынан ал түшпөйт. Үчүнчүсү, физикалык жактан жетиш керек. Оорулуу болбош керек дегендей. Төртүнчүсү, анан материалдык жактан жетиш керек. Мына ушул 4 деңгээлге жетишкен эркек, жигит үйлөнүшү фарз болот. Пайгамбар айтты, араңардан ким ушинтип физикалык жактан дагы ушундай болуп жакшы бир жетилип калса, үйлөнсүн деди. Ушул үйлөнүүсүнүн өзү, демек анын көзүнүн өзгө аялдарга улам тигиле бербешине өбөлгө. Демек ал өзүнүн никелеп алган жубайына гана тиктейт. Бул зинадан да тосуп коет деп атат. Ычкырып экемделет. Башка бирөөлөргө барбайт, зинага барбайт деген түшүнүк. Эми ким үйлөнүүгө материалдык жактан, моральдык жактан жетишпей атса дейт. Пайгамбарыбыз айтат, жетишпей атса. Демек ал
Oruza tutsun dedi. Bol uşul oruza tutsun dedi. Emi bugünkü cuma hutbasının teması emi aytayın sizlerge. Nike jana oruza. Nike jana oruza. Nike menen orozonun kanday baylanışı var? Kançı uşu bir-birine baylanıp duradi. Antkeni nike insandı aramdan saktaydı. Antkeni al özünün jubayına baradi. Egerde nikelenip üylönүүгө çaması жетпесе, акчасы жок экен, калың бере албайт экен. Демек ал өзүнүн шахватын, кумардануусун басаңдатып туруучу эң мыкты өбөлгө ал орозо тутсун, зинадан мен ороз элем да. Мен жаман сүйлөп албаймынбы деген сымал ал эч качан арамга барбайт деп атат. Эң чоң тосмо ошол. Андыктан ушул перзент төрөлгөндөн баштап уулбу, кызбы аларды эң мыкты адеп акылакка калыптандырып тарбиялоо ал ата эненин милдети. Мен ошон үчүн айттым. Ата менен эне алар келечек муундун бермет кирпичи деп. Мына азыркы биз сүйлөп жаткан жетилди, баралына жетти, табышышты, экөө үйлөндү. Демек, үйлөндөн максат ата менен эне болуу. Уулун улам айта берди, үйлөн деп ата энеси. Такыр эле уулуна кыз жакпады. Арадан көп убакыт өттү. Bir gün уулу келди. Ата мен кыз таптым. Сиздер эңсегенде бир жакшы такияс, ушундай таква, салиха, ушунчалык бир мыкты адеп акылакка суугарылган мыкты кыз таптым. Атасы менен баласы сырдашып отуруп, кимдин кызы? Атасын айтмага, мен таанысам керек. Ушу мына ушул айылдын эң этегиндеги баланчынын кызы. Атасы баш чайкады. Ата бул баш чайкашыңызга караганда бул кыз жараксызбы, жаманбы? Атасы айтты, абдан сонун үй бүлө. Өтө сонун үй бүлө. Эң мыкты үй бүлө. Ең мыкты үй бүлө болса, неге баш чайкап атасы? Бирок балам сага бул болбойт. Дал ушунун кыз болбойт, ушунун кызы болбойт сага. Эмнеге ата? Анткени сенин апаң менин апама кызмат кылбай ушунчалык зар какшатканда, апам өлүм төшөгүндө жатып, Кудайым-ай, ушу келиниме өзүнө окшош бир келинди туш кылгын деп каргап дуа кылып өтүп кеткен. А сен алам деп аткан кыз ал апамдын дуасына илешпеген, ал өтө таква. Ал биздин үйдө кор болот. Сенин апаңа өзүндөй болгон, өзүн какшата турган кыз керек. Карабайсызбы? Ар бир адам өзүнө тарбиялайт. Өзүнө бир кызматкер тарбиялайт. Биз мисалы кызыбызды турмушка чыгарып атканда, кайнатаң менен кайненеңдин отун менен бирге кирип, күлү менен бирге чык деп тарбиялашыбыз керек. Бизде азыр ал келиндер кайненеге кызмат кылыш үчүн тийбейт, кайнатыга кызмат кылыш тийбейт. Анан кимге кызмат кылсын? Семичке чагып, эки аягын алмаштырып алып ошо TikTok'то кирип отура берсинби? Биздин менталитетте кайната менен кайненеге кызмат кылат келин. Кызмат көрсөң, кызмат кылсаң, кызмат көрөсүң дейт. Ушуга тарбиялаш керек. Мен ошон үчүн айтып атам. Ата менен эне дал ушундай мыкты муундун кирпичи. Анас ибн Малик риваят кылат. Аллах мандан разы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынан бир топ жамаат сахабалардан келип сурашты. Жашыруун. Пайгамбардын ибадаты кандай? Билсек. Биз пайгамбардын ибадатына окшоштур ибадат кылсак. Алар айтышты. Пайгамбар куфтандан кийин бир аз эс алат, анан туруп алып тахажжудка турат. Андан дагы эс алат, андан дагы багымдатка турат деди. Анан пайгамбар дүйшөмбү, бейшемби күндөрү орозо тутат. Кээде бир күн орозо тутуп, бир күн ачат, бир күн орозо тутуп, күн алып ушинтип орозо тутат. Баары ушинтип айтып бергенден кийин сураган сахабалар айтты. Болду. Мындан кийин мен өмүрүмдүн аягына чейин үйлөнбөй өтөм деди. Бирөөсү айтты. Өмүрүмдүн аягына чейин мен эт жебейм деди.
Бирөөсү айтты, такыр жан башым төшөк көрбөйт, мен эми уктабайм деди. Субханалла. Бул баягы фарат. Фанат, чектен чыгып кетүү. Шынча жазба көтөрүлгөндө баягы телевизорду кармап туруп, бул харам деп сындырып берип эртеси Брюслинин киносун сагынып отуруп калгандар бар го. Айята бокс көрөт элем да деп. Жок. Жазба көтөрүлгөндө деле өзүң кармап тур. Бул ошо жазба көтөрүлүп атат. Булардын сүйлөшкөн сөзү пайгамбарыбызга жетти. Пайгамбарыбыз айтты. Ма ба'лу aqwamin qawlu kaza wa kaza. Тигинде мындай деп аткан элдин ой эмне бул? Не деген сөз? Мен деди пайгамбар. Валакин мен деди, усалли ва анам. Түнү туруп, кадимкидей Кудайга жалынып тахажжуттарымды окуйм. Ва анам, андан кийин кадимкидей жатып уктайм, эс алам. Ва асум ва уфтир, ораза тутам, анан бир күн оозумду ачам, кадимкидей эле. Ва атазавважу ниса, аялдарга үйлөнөм. Аллах мага уруксат берген чекти жейм. Фаман рагиба ан суннати фалейса минни. Ким менден баш ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, демек ал менин үммөтүм эмес деп атат. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, демек ал менден эмес. Кээ биркилер айтат, бир кыз турмуштан ажырайт, же болбосо бир жигит дагы ажырашат. Болду, аял ушул болсо мен үйлөнбөйм дейт. Кыз да айтат, келин. Эр ушул болсо мен эрге чыкпайм дейт. Сенин биринчи никең ал болбой калды, пешенеңе жазылган экен, начар чыгып калды, экинчисин Алла Таала оңдойт. Жалгыздык Аллахка гана таандык. Ким үйлөнбөйм же эрге тийбейм дей турган болсо, демек ал пайгамбардын үммөтүнөн эмес. Өзү никеленип үйлөнүүнүн өзү пайгамбар сүннөтү. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүңөргө башын сөйөөчү, силерди жакшы көрө турган, силерден башка эч ким көзүнө көрүнбөй турган мыкты бир кызга үйлөнгүлө. Бирок ал төрөй турган болсун. Төрөй турган болсун. Көбүрөөк төрөсүн. Анткени мен силердин көптүгүңөр менен кыяматта башка пайгамбарларга мактанам. Мына менин үммөтүм. Көрдүңөрбү көп деп, силердин көптүгүңөр менен мактанам деп атат. Мына ол жактагы маткар героинелер бар го, баягы баатыр энелер бар го. Тиякта да ошондой сыймык кээ болот. Бул жердеги баатыр энелер кыяматка барганда дагы пайгамбардын жанынан баатыр энелик ал эч нерсе эмес. Пайгамбардан ушунчалык бир мыкты сыймыктарды, сыйлыктарды алат. Айтып атпайбы мынакей, мен силердин көптүгүңөр менен мактанам деп атат. Үйлөнүүдөн максат ата-эне болуу. Ата-эне болуу демек ал перзенттер жаратууну алып келүү. Демек ата-эне болуу боло турган болсо, азыртан аларды сен эртең ата менен эне болосуң деп мыкты тарбиялаш керек. Сеп даярдабаш керек, эп даярдаш керек. Эп деген ал адеп акылак, таалим тарбия, ыйманга чакырыш керек, намазын беле толукташ керек. Az-zivaj aman lil-mujtama' min tafashi zina wa amal qawmi Lut. Үйлөнүүнүн дагы бир эч ким билбеген бир сырдуу түйүнү бар. Үйлөнүүнүн дагы бир эч ким билбеген сырдуу түйүнү бар. Үйлөнүү эки нерседен адам баласын тыят. Биринчи, зинадан тыят, сойкулуктан, аягы суюктан. Экинчиси, Лут пайгамбардын коому ооруп калган жаман нерседен тыят. Ал эмне? Лут, лавата, эркектин эркекке баруусу, аялдын аялга. Мынеки азыр Европанын тарбиялабатчы, алар үйлөнбөйт. Үйлөнбөгөндүгү үчүн ушул нерселер барып атат. Ал эми үйлөнгөн коом, никеленип үйлөнгөн коом мына ушул эки жаман нерседен тыйылат, өзүн токтотот. Субханалла. Эгерде муну зина жана лавата, эркектердин менен эркектердин, аялдар менен аялдардын камсыздануусу, эгерде кайсы бир айылда же өлкөдө, кайсы бир жерде таралып кете турган болсо, илля дарабахуллаху бил факри вал хажи вад дулла. Аллах аларды болуп көрбөгөндөй кедейлик жана муктаждык, тилемчилик жана кордук менен азаптайт. Эми экономикаң туу чокко жетип калса дагы, дал ушундай боло турган болсо, ал экономика ары каттап суу кечпейт. Ал жерде экономикалык кризис эмес, ал жерде адамгерчилик, ыйман, адеп, акылак кризиси каптады. Ыйман, адеп, акылак, таалим, тарбия кризиси жокпу?
Demek ekonomika arага tap su geçmeydi. Elesetkile. Baysın, şunçalık baysın. Үйдөн эми bir бар экен, уйдан да бар экен. Эч нерседен кем эмес экен. Уулуң bir gün bir taş baltаны eshitip keldi da. Ata, apa, келиңиздер деп. Кабыл алып коюңуздар деп. Эмне кыласың? Башың чеңгелдейсиң да. Эмне кыласың? Ошол жигиттин атасына баягы 4 түлүк малынан калың бересиңби? Uyuң, төң, үйүң, жериң ал эсес эмес. Анткени баланын адеп аклагы кризиске түшүп калган. Имани кризиске түшүп калган. Анткени сиз ошондой кризистесиз. وما قارف أحد عمل قوم لوط إلا فسد قلبه. Эгерде кимде ким ошол Лут пайгамбардын коому ооруган, бузуктук менен ооруп кала турган болсо, Кудай сактасын. Анда анын жүрөгү бузулду. Жүрөгү бузулган адам ал маңкурт да, апасын атат, атасын соёт. Бир туугандары менен мисалы бузук иштерге алып коюшу мүмкүн. وانتكست فطرته. Анын табияты көмкөрүнчө түштү. Табияты төмөнөдү. Адам баласынын табияты ал адам тик туруп басыш керек. Ал оң кол менен жеш керек. Ал ассаламу алейкум учурашыш керек. Ал адамча басыш керек. Табияты ушундай. Ким ушундай эркек менен эркек, аял менен аял ушинтип камсыздай турган болсо бири-бирин, демек анын табияты бузулду. Табият бузулду деген анын укум тукумуна чейин ушул дарт уланды. Кудай сактасын. Ва кабиdat nafsu. Жан дүйнөсү ушунчалык ыплас, балит, таштанды болду. Ва нахарафат ахлaqu. Анын ахлагы, талим тарбиясы болду, бүттү. Өчүргүч менен өчүргөндөй, же алаканыңыз менен мерсен сүрткөндөй сүрүлүп калды. Анда адеп ахлак деген жок. Анткени дал ошол коомду Алла периштеге буйруп, ошол жерди бүтүндөй ушундай көтөрүп туруп үстөмөн кылып, бирок түшүп келе жатканда таш менен уруп, ушунчалык катуу азаптап уруп, жок кыл, кыргынга учурат, өлтүр деди. Деңиз деңгээлинен эң төмөн жер азыр ошол жер. Мактанып атпайбызбы биз? Бизде 17.000 ушундай бир жыныстуулардын бири-бири менен кол алышып жүргөндөр ушунчалык санга жетип калыптыр деп. Мынеке, дал ошолордун атасы менен апасы уулу менен кызынын качан үйүнөн чыгып, качан үйүнө кирип жатканынан кабары жок. Анткени алар имани адеп ахлак кризисине учурап калган. Болбосо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тункахул мар'ату ли арба. Аял 4 нерсеси эсепке алынып, анан турмушка никеленип чыгат. 4 нерсесин мындай сурап үйлөнөт жигиттер. Биринчиси лималиха, байлыгын. Эмне үчүн пайгамбарыбыз байлыкты айтты? Анткени адамдардын бүт бардыгы таанышсаң эле, учурашканда эле костюм шимиңдан билет дагы сен кеткенден кийин кычырап алыптыр, айлыгы нормально окшойт дейт. Чын, биринчи эле адам аласы байлыгына. Эгерде ошол экөөң маңдай теске отуруп, бир кафеде отуруп, чай ичип, чөнтөгүңүздөн мен төлөп коем деп бүтүн кабыргасынан эле 2000 сом чыгарсаңыз, баягынын көзү 2000 сомго түшөт. Кабыргасынан эле акчалар чыкты. Кыйла бар экен бул. Кыйла бар экен. Анын тамак жеп жатканда оң колу менен жегени, бисмиллах дегени, бүткөндө алхамдулилlah дегени бир да кулагына кирген жок. Анткени анын инсандын биринчи көзү түшө турганы байлык деп атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мен байлыгына карап койгула деди. Анткени мен башка нерсени айтсам деле баары силер байлыгына карайсыңар деди. Экинчиси хасабаха теги. Биз текстүрүштүрүү боюнча эч кимди алдыга чыгарбайбыз. Текстүрүштүрүү боюнча. Чукуйбуз го. Барып. Жакпаган адамды булар кулдар. Булар камандардан деп туруп, эң жаман урууга барып такап туруп, анан алсап, бияка буруп кетип калабыз. Чын? Үчүнчүсү ли жамалиха,
Сулуулук эске алынат. Албетте сулуусун тандаш керек. Эртең үйлөнүп алгандан кийин дагы башка сулууларды карабай турган. Валидейниха, анан динин. Мен динин биринчиге айтсам деле деп атат пайгамбар. Силер баары динди эң акыркыга коесуңар өзүңөр деп пайгамбар акыркысын айтып жатат. Бирок пайгамбар динди эң акыркы айтканын себеби мейли сен издеп колун сурап жуучу болуп барган кыздын байлыгы да жок экен, тексиз экен, сулуу да эмес экен, бирок дин тутуму мыкты экен, ошонусун эске алып үйлөнө бергин, ошол дин тутуму сага байлык да, тек да, сулуулук да болуп берет деп атат. Карабайсызбы? Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир жигит келип сурады, бир киши. Факала я Расулаллах, мен узавижу ибнати, я Расулаллах, кызымды кимге турмушка берейин? Кандай жол көрсөтөт элеңиз? Пайгамбарыбыз айтты, завича тaqiyya, таква инсанга бер деди. Аллаху акбар. Таква инсанга бер, таква жигитке бер. Ин ахаббаха акрамаха. Эгер кызыңды жакшы көрсө, демек ал сыйлап, ардактап, алпештеп жашап өтө алат. Ва ин кариха лам yazlimha. Эгерде жакшы көрбөй калса, эң негизи лам yazlimha, зулум кылбайт. Анткени ал таква. Зулум кылбайт. Акырындык жолу менен Аллах Кур'анда айткандай, жакшы жол менен жашагыла, эгер жашай албасаңар, жакшы жол менен ажырашкыла дегендей, зулум кылбай акырын жолго коюп коет. Андыктан сиз уулуңузду дагы таква кылып тарбиялаң, кимдир бирөөнүн кызынын көз жаш көлдөбөсүн. Кызыңызды дагы дал ошондой таква жигитке сунуштап бериң, кызыңыздан көз жашы көлдөбөйт. Анан эми азыр жашоо деген бирде өйдө, бирде төмөн. Данышманга ушу келип эле жашоосун арызданып эле башынан баштайт экен, ар киме келет экен. Алыстан бизде азыр мына бир жинологдор көбөйүп кетти го. Жин окугандар. Алла таала иштерине ийгилик берсин. Бир окуганда бир 200-300 алдына алып келип алып туруп микрофон менен окуп, болду, сенде жин бар, сенде неме бар деп чыгарып жүрүп кайра эртең келесиң деп. Ал данышманга дагы насаат алыш үчүн келет экен. Дем салдырыш үчүн эмес, насаат алыш үчүн. Бүт бар айтканда, сен айт дейт экен. Сен айт. Бар айтып бүткөндөн кийин жооп бериш керек да. Оппо, меникин ушу унутуп калып, ушу мен азыр айтканды унутуп калбай жооп берип койгондой, деп биринчи айткан 200-сүнкүндө угуп турат экен ошентипчи. Оппо. Ал 200-сүн угуп бүткөнчөктө меникин унутуп калып, ошого айткан насаат мага айтып койсо эмне кылам деп отура берет экен. Анан бүт барын. Болдуңарбы? Болду. Бара бергиле дейт экен. Я Аллах. Бары секинчип кетет экен. 5 сааттан кийин келет эди. Же 5 күндөн кийин келет эди деп өздөрүнчө болжолоп дагы 5 күндөн кийин келет экен, дагы айтат экен. Ушинтип эле коет экен болду. Анын бирөө алыстан келет экен. Анайын, кагылайын. Бул эмне бул? 3-чү жолу келишим бул. 3-чү жолу ушинтип мына алаканыңды көрсөтүп атасыз. Анайын, сен эмнени айтсаң эле 5 кол тең эмес да. 5 кол тең эмес. Ошо сенде бар, менде деле бар. Ошо сенде бар, ошол кемчилик менде деле бар. 5 кол тең эмес. Алла таала ар бир ушундай кылып жараткан. Кара. Тарбия. Мен айтайын дегеним азыркы. Ла янзуруллаху иля имраатин ла ташкуру ли завжиха. Өзүнүн күйөөсүнө ыраазы болбогон аялга Алла таала анан өзүнө дагы, ибадатына дагы, ихласына дагы, иманына дагы карабайт деп атат. Аябай жакшы биле, охо деп суктанып берген кудагыйыңыз сиздин кызыңызды кордошу мүмкүн. Же сиздин кызыңыз күйөө балаңызга ыраазы болбойт да. Ыраазы болбойт. Анткени ал кээде таап келет, кээде таппай келет. Кээде болуп калат, кээде болбой калат. Күйөөсүнүн жасаган ишине, кылган кызматына ыраазы болбогон аялга Аллах таала өзү мээрим назар менен тиктебейт. Аллах кимге мээрим назар менен тиктебесе, демек ал үйдө жана үй бүлөдө, ал урпакта береке болбойт. Алланын берекеси болбосо, демек бенде эч качан береке киргизе албайт. Алла берекени алып жатса, бенде береке киргизе албайт. Никеден максат уул бала менен кыз баланы тарбиялаш керек.
Андыктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Ида атакум ман тардауна динаху ва хулукаху фанкихуху." Эгерде силердин үйүңөргө силердин кызыңардын колун өтө мыкты, дин тутуму мыкты, адеп ахлактуу жигит сурап келиптир. Жуучу болуп келиптир. Фанкихуху, ошого никелеп бергиле деди. Данышмандан кандай кызга үйлөнүшүм керек десе, сен кызды издебе, сен атасын изде. Таква атаны тапсаң, ошол үйдө таква кыз тарбияланып атат. Анткени эркек атанын таквалыгы, анын жүрүм туруму, анын баам парасаты, анын акыл мерчеми, анын баягы басыгы, кылыгы кыз балага 90% өтөт деп атат. Сен энеге эмес, атага кара таквага. Ошон үчүн пайгамбар "Ида атакум ман тардуна динаху ва хулукаху фанкихуху." Эгерде силердин кызыңардын колун таква инсан сурап келсе, демек ал таква инсан кандай деп динаху ва хулукаху. Дин тутуму мыкты, адеп ахлагы өтө сонун экен. Ошого бергиле деди. Бергиле, кызыңардан эң мыкты муун жарык дүнүйгө келген атат. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ard ve fesadun kebir. Эгерде мен айтканды кылбасаңар, анда жер бетинде өтө чоң бузукулук болот. Өтө чоң бузукулук болот. Кызыңды дагы бир байлыгы барга бересиң, ал зина кылып келет. Анын кылган зинасын сенин кызың төлөйт, же сенин неберең төлөйт. Айтор үчүн сенин аялың төлөп калышы ыктымал. Жер бетинде бузукулук болот деген ушул. Senin kүйөө балаңдын кылган зинасың, сенин өзүңдүн кызың төлөйт bir күн. Кызың төлөйт. Эгер кызың төлөбөйсө, анда сенин аялың төлөшү мүмкүн. Йокса сенин дагы башка бир кызың төлөшү мүмкүн. Калу я Расулаллах ва ин кана фи. Ана сахабалар да сурашты. Оғым, сахабалар да Калу я Расулаллах. Аллах нелси бир суроо бар да. Ва ин кана фи. Ошол ушунчалык таква, адеп ахлактуу жигит, вайын канафи кедей экен да, я Расулаллах, кедей экен, колу жука экен да. Не кылалы? Бизде ушундай да. Бизде ушундай. Ушунчалык 5 убакыт намазы бар, даватка чыгып турат, охо, мечиттен үзүлбөйт, машалла, ушундай Куран бар. Үй жок экен десе, таңышым. Ушул жери кем экен да? Болбойт деп, бербейт ага. Анткени байлыктын эң мыктысы анда иман бар, анда намаз бар, анда дават бар, анда ибадат бар, анда кыбла бар, анда мечит бар. Сахабалар сурашты. Я Расулаллах, колу жука экен да деди. Пайгамбар эмне деди? Ида жаакум ман тардан динаху ва хулукаху фанкиху 3 марат. Пайгамбар 3 жолу кайталады. Айтып коеюн деди. 3 жолу кайталады. Сахабалар ушун суроо бергенден кийин дагы айтып коеюн. Эгерде силердин кызыңардын колун дин тутуму мыкты, шунчалык таква, дин тутуму мыкты, имандуу, анан адеп ахлактуу жигит сурап келе турган болсо, бергиле анын колу жукалына карабастан деп атат. Анткени Аллах 3 адамга рызкыны өзү кепилин алган. 3 адамдын рызкын өзү кепилин алган. Siz bürön kepildik alasız ko? Kayga düşüp kaldı. Sizge çaldı. Koy vergenle, koy ver koyarken keyin süleşebizi koy dediniz, koy verdiniz. Siz kepil bolup tasda. Jaman çoң bolup tasaga. Allah Taala 3 adamdın rızkını öz kepildigini algan. Oşonun birösü kayсы dese, zinaga barbayın. Alacipti attabayın. Ertenki tegimdi. Uruğumdu, urpağımdı aram kılıp bulgap albayın dep zinadan saktанып үйлөнгөн адамдын рызкысын Allah Taala өзү берет, байытып берет деп атат. Ушинтип, ушул ниетте үйлөнгөн адамды, ушинтип ниетте турмушка чыккан адамды үй бүлөнү Allah Taala байытып берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ида тазавважа al-abdu faqat istakmala nisfa dini, falyattaqillaha fi nisfi al-baqi." Эгерде кайсы бир жигит үйлөнсө, кайсы бир кыз турмушка чыкса, демек алар dinин жарымдатып үйдө көтөрүптүр. Эми калган жарымында таквалык кылып, өздөрү ибадат менен, дагы бири-бирине жардам менен,
Davat menen, nasihat menen, kеңешүү менен, ибадат менен калган жарымын өздөрү үйдө көтөрүп толтуруп алсын dedi. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله